Fire! Саламатсыздарбы. Жараян медиа азыркы тапта көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган америкалык аскер корпорацияларынан чыккан Javelin жана Stinger ракеталары тууралуу баяндап бермекчи. FGM-148 Javelin америкалык алып жүрүүчү танкка каршы комплекси. Бункердеги ZOT-9 жана жакын аралыкта аз ылдамдыктагы учуп бараткан учактарды жок кылууга багытталган 3-муундагы танкка каршы алып жүрүүчү куралы. 1986 жылы Техас штатындагы Javelin Joint Venture өндүрүшүнөн чыккан. 1996 жылы Американын куралдуу күчтөрүнө колдонууга берилип, биринчи жолу Ирак согушунда колдонулган. Javelin танкка каршы куралы эскирип алган М47 Dragon танкка каршы куралын алмаштыруу үчүн ойлонуп табылган. Бул курал 1993 жылы июль айларында полигондордо алгачкы сыноодон өткөн. 1994 жылы ар кандай техникаларга орнотуп колдонуучу серияларын чыгарып баштаган. Эң биринчи жолкусунда 6 жыл ичинде Американын кургактагы жана деңиз аскерлерине 46 000 Javelin ракетасы менен камсыз кылууну пландаса дагы эмнегедир кыскартылып 11 жыл ичинде 33 000 Javelin ракеталары менен камсыздалган. Javelin ракеталарынын башында бутаны өзү аныктоочу инфра кызыл система менен жаптылып, бутага агытууда канаттары автоматикалык түрдө ачылып, классикалык аэродинамикалык чен менен маңдайынан да үстүнөн дагы соккуруга жөндөмдүү чен алгыч. Аскерлер көтөрүп жүрүүгө ылайыкталган жумшак кармагычтуу Javelin ракеталары эки аскердин коштоосунда атылып, зооттолгон танктарды, зооттолгон унааларды иштен чыгарып салат. Javelin ракетасынын бир комплекси 6 ракетадан турат. Баасы Америкада жана Америка менен дос мамлекеттеринде $600 000 турса, экспорттук баасы $1 400 000 турат. Бир атылуучу ракетасы 246 000 Америка долларын түзөт. Салыштырып айтсак, биздин өлкөдө орточо айлык 18 000 сом болсо, бир Javelin куралын сатып алуу үчүн 100 жыл тынымсыз иштөөгө туура келет. Ал эми америкалык алып жүрүүчү зениттик ракеталык комплекси Stinger тууралуу айтсак, 1967-77 жылдары америкалык General Dynamics корпорациясынан иштеп чыгып, Американын куралдуу күчтөрүнө 1981 жылы колдонууга берилген. Негизги максаты жакын учуучу самолетторду, вертолетторду, учкучу жок аппараттарды жана суу астындагы сооттолбогон объектилерди талкалоого жөндөмдүү. Stinger ракетасынын башында бутаны аныктоочу акылдуу инфракызыл ультрафиолеттик жылуулукту табуучу система орнотулган. Атуудагы салмагы 10 килограммды түзсө, көтөрүп жүрүүдө 6 килограммга чейин болот. Ракетасынын узундугу 1 метр 52 сантиметр түзөт. Ракетанын диаметри 7 сантиметр түзөт. 200 метрден 4500 метр чакырымга чейин алыстыкка учуп, секундасына 750 метрге чейинки ылдамдыкта жүрө алат. Дагы бир кызыктуу окуяны айта кетсек, Stinger ракетасын миңдеген курсант бүтүрүүчүлөрдүн арасынан эң мыкты окуган бир гана мыкты бүтүрүүчү бир жолу аталат. Себеби бул ракетанын баасынын кымбаттыгынан ушундай чечимге келишкен. Албетте, бир атуу менен $70 000 абага чачууга ким макул болсун? Бул борборубуздагы элиталык делген 3 бөлмөлүү батирдин баасына барабар. Stinger ракетасы дүйнөнүн 90дон ашык өлкөлөрүндө бар. Эң кызыгы, сириялык террористтерден баштап афган маджахеттери да камсыз болгон. Stinger ракетасы көптөгөн согуштарда колдонулган. Афганистан, Пакистан, Индия, Ангола, Сирия, Чеченстан жана башка. Javelin же Stinger ракеталарынан коргонууга мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Көптөгөн заманбап аскердик техникаларда ракета соккусун адаштыруучу атайын радиоэлектрондук системдер, агытылган ракетаны тосуп жок кылуучу активдүү коргонуулар орнотулган. Урматтуу достор, Жараян медиа кыргыз армиясы жана дүйнөлүк ири өндүрүштөн чыккан аскер куралдары тууралуу баяндап берип турмакчы. Андыктан биздин каналга катталыңыздар.